Кышында свет өчүп атканда 1 жылдан бери Кемин шаарынын жогору жагында майнинг ферма иштеп атат. Ал Кеминде компаниянын иштеп аткан учителдери жогорку кеңештин депутаттары болгон, мурунку депутаттар. Кыргызстандын линиясына киргенден баштап транзитке акча төлөйт. Солар менен бизге договорубуз жок. Биз жалпы сиз айткандай Кыргызстанга берип атабыз биз. Талайбек Ибраевдин калпы чыгып атат. Ал эми оп окшош тетикти 10 000 деп алганда кымбат болуп чыгабы. Канча миллион сом мамлекет уттуруп жатат. Ачык эле көрүнүп турат коррупция. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Ушул эле жылдын 29-мартында элдин светине кимдер кол салып жатат деген видео материалды айта этесе YouTube каналыбызга чыгарып элге жарыялаганбыз. Кыргызстандын электр энергиясын өндүрүү боюнча маалыматы 1990 жылдан декабрынан 2023 жылдын декабрына чейин жыл сайын орточо 13.854 гигаватт саат өндүрчү. 2020 жылдан бери көрсөткүч төмөндөп баратат. 2018 жылдын декабрында маалыматтарга таянсак 15.728 гигаватт саатка жеткен, эң жогорку көрсөткүч. А 2009 жылдын декабрында 11.083 гигаватт саатка рекордтук көрсөткүчкө жеткен. Кызыгы окуя кайталанып жаткандай. Майнинг фермалар свет жок болсо ошол частный компаниялар сатып алат, мен аларга тоскоолдук кыла албайм десеңиздер, ал иш токтоп туруп, ошол электр энергияны андан көрөп региондорго жөнөткүлө. 2023 жылы 27 июлда Азаттык энергия кризис Кеминдеги майнинг ферма кимдики деген иликтөөсүн элге чагылдырып беришкен. Кышында свет өчүп атканда 1 жылдан бери Кемин шаарынын жогору жагында майнинг ферма иштеп атат. 2 метр бийик тосмо, ондогон камералар жана кыргыз милициясы кайтарат. 2023 жылы 27 июлда Клоп Медиа тезектергиле миллиондогон киловатт энергия чиновниктерге байланышы бар, майнилерге сатылууда деген иликтөө макаласын жазып чыгышкан. Линиясына киргенден баштап транзитке акча төлөйт да болду. Кайсы компаниядан каяктан алып келет, ал өзлөрүнүн иши да, мындайча айтканда өзлөрү сүйлөшүп, өзлөрү договор түзүп, өзлөрү алып келет. Бизден 1 киловатт электр энергия алган жок. Деп жооп берген Талайбек Ибраев Казакстандан электр энергия алып жатышат дегени менен дароо Казакстандын энергетика министри жооп кайтты. Я вот услышал из средств массовой информации. Казакстандын энергетика министри бул жаңалыкты эстимеп. Кыргызстандык майнинг фермамен келисим жайын кийин аныктап беремин деді. Кыргыз Республикасынын энергетика тутумунун алкагында электр энергиясын андан ары бөлүштүрүү Кыргызстандын энергетиктеринин ички компетенциясына гана кирет деп жыйынтыктаган. Дагы бир маалыматка таянсак, Минэнергиядан алынган маалымат боюнча Саларкон 5 айда 44 миллион киловатт саатына коротот деген маалыматты табышкан. Ошондо эсептеп көрсөк, жылына бир майнинг ферма 105 миллион киловатт саатты коротот. Ал эми ар бир түтүн айына 1000 киловаттка ашпайт. Ошондо 105 миллион киловатт 9000 түтүн электр энергиясын жылына коротот. Бул эми бир эле майнинг ферма. Андан сырткары канча жашыруун майнинг ферма бар экени белгисиз. Биз чыгарган убакытта Талайбек Ибраев Кыргызстанда 22 майнинг ферма бар экенин жогорку кеңеште өзү айтып тастыктаган. Бирок 6 күндөн кийин Кыргызстанда 31 майнинг ферма бар экенин журналисттер аныктап чыгышкан. Негизи эле Кыргызстанга майнинг ферма кереги барбы, же кереги жокпу деген суроо туулбай койду. Тагыраак айтканда, бизге толук маалымат берип коеюн. 6 март 2024 жылы бул жогорку кеңеште бул майнинг компаниянын боюнча маселе көтөрүлгөн. Но Кемин боюнча да көтөрүлгөн. Именно Кеминде көтөрүлгөн. Не дегенде, ал Кеминде компаниянын иштеп аткан эмелери, учителдери жогорку кеңештин депутаттары болгон, мурунку депутаттар. Бул мындай болгондо, бул ошо маселени көтөрүлүп аткандан кийин 60-80 мегаватт иштетип атат дегенден кийин Талайбек Ибраев 6 мартта 2024 жылы депутаттарга айтып атат. Депутаттарды алдап атат. Жок, бул эмени электр энергияны биз Казакстандан сатып түздөн-түз эмеге берип атабыз деп. Саларкоин деген компания. Ошо Саларкоинди берип атабыз деп, ошол жерде депутаттарга ошондой сөздү айтып атат. Жооп берип атат. Бирок эртеси күнү 7 март күнү энергетика министрлигинин башчысы айтып атат.
Biz elektroenergiyаны biz отдельный компания берген жоқпыз bizde bular. Солар коюмен бизге договорубуз жок. Biz жалпы бул сиз айткандай Кыргызстанга берип атабыз biz. Тиги ао электрический станция берип атабыз мекемеге. Ао электрический станция кимге берет? Алар өздөрүнүн иши электроэнергияны. Ошол жерде Талайбек Ибраевдин калпы чыгып атат. Анан да бир күн өткөндөн кийин айтып атат, койт биз Казакстандан алган эмеспиз, биз Россиядан алып атабыз депчи. Россиядан алып атабыз деп. Ошол жерде бул баягы түздөн түз ошо коррупциянын бир чети билинип калды да. Чети билинип калды. Эмне дегенде бул Казакстан алып атабыз деп Казакстан болсо жооп бербеди. Биз салар коюнга берген жокпуз биз. Аша айтып атпай, биз тиги салар коюн түздөн түз Казакстан сатып алып атат, ошо иштетип атат. Биздин эме тиги электроэнергия колдонгон жок депчи. Но мен сизге айтам, как серепчи катары, эксперт катары. Эмне дегенде ошо электроэнергияны Казакстандан эмес, Россиядан келип аткан электроэнергияны сыны биздин тиги ЛЭП аркылуу келет да. Ошо биз ЛЭП, ошо тиги ЛЭП баягы загруженный, мындай күчөтүлгөн эмеде иштегенде, режимде иштегенде, ошо негизинде ошону майнинг компанияга берип, жөнөкөй элге бербей атпайбы. Бул туура эмес да. Эмне дегенде ошо Казакстандан электроэнергия бизге жетпей атат. Ошонун ичинен бул баягы Казакстан аркылуу келген да, Россиядан. Эми тиги транзит аркылуу келет эмедемен тиги Казакстан аркылуу Россиянын электроэнергияны. Ошондо бул Казакстандын линиялар боюнча эме болуп ошо электроэнергияны Solar Coin'ga berебиз деп өткүзүп атпайбы? Мен ойлойм, туура түшүндүм. Мен туура түшүндүм, Solar Coin'ga эмес, жалпы, например, тиги түндүк региондорго, Таласка, Нарынга берсе, анда түшүнүктүү болот эле. Алар жок, алар ошо тиги электроэнергияны ошо атайын майнинг компания берет. Майнинг компания берет. Не дегенде алардын тиги Solar Coin'дун компаниянын өзүнүн баягы бийик чиноолору жок. Өзүнүн баягы эмелери жок, тиги лэптери жок. Ошо негизинде булар баягы жалпы мамлекеттик тиги лэп аркылуу электроэнергияны алып атат. Ошондо кеп ошондой болуп атпайбы? Жалпы күз, кыш мезгилинде жалпы электроэнергия жалпы элге дагы мекемелерге да жетпей атат. Анан кийин бир менчик компанияга берип аткан бул чоң көлөмдө 60-80 мегаватт, бул чоң көлөмдө. Бул 5-6 райондун колдонуучу көлөмү. 50 миң, 100 миң эл ошо колдонуп турган электроэнергияны бир какой-то бир частный компания берген, бул туура эмес. Туура эмес. Ошол жерде бул коррупция, бул түздөн-түз коррупция. Не дегенде бир 10-15 киши ошол жерде иштеп атат. 10-15 киши эле ошол жерде чоң киреше алып атат. Не дегенде криптовалюта болсо эмеге бир криптовалюта 50 миң, 60 миң долларга чыгып кетти. Ошон үчүн баягы майнинг компанияга көбүнчө баягы жеке менчиктер баягы кыздар болуп ошол жерде чоң каражат киреше алып атат. Бул туура эмес. Не дегенде биякта электроэнергия жетишсиз болуп атса, анан кийин кышкы мезгилинде өчүрүүлөр болуп атса, чектөөлөр болуп атса, анан кийин ошо чектөөлөрдүн тиги өчүрүүнүн негизинде тиги менчик компания берген, бул мен ойлойм, бул туура эмес депчи. Бул туура эмес саясат. Энергетика саясаты, саясий саясат бул мен ойлойм туура эмес деп.
Бул жерде баягы эле саналып аткан эмнелердин капчыктары толо берсин, карапайым эл караңгыда отура берсин дегендей эле энергетика саясаты жүрүп жаткандай. Коррупция жагына кайрылсак, жакында эле Болот Темиров мамлекеттик электроэнергетикадагы тендерлерди текшерип, мыйзамсыз госзакупкаларды аныктап чыккан. Бардыгы билгендей, май айында светтин баасы киловатт саатка 1 сом 11 тыйынга чейин өстү. Күздө дагы бир өсүү күтүүдө. Биз былтыр иликтөөбүздө айтып кеткенбиз. Өкмөттүн планы боюнча киловатт саатына 2 сомго чейин жеткирүү. Ошентип, 23-жылы орточо бааны 1 сом 55 тыйынга жеткирүү пландалууда. Келишимдин 2-нчи жылында 1 сом 66 тыйынга чейин. Ал эми 27-жылы орто эсеп менен 1 киловатт үчүн 2 сомдон төлөйбүз. Эми свет баасы өскөнүнө бийликтин шылтоолорун көрсөтүп кетейли. 3 жыл мурун Садыр Жапаров мындай сөздөрдү айткан. Түз эле айтайын, 30 жылдан берки айрым аткаминерлердин жеңил ойлуу саясий чайкоочулугунун айынан эптеп эле уурдап калууну көздөгөн алдым жуттум мүдөлөрүнөн улам ушундай акыбалга кирептер болдук. Проблемалар өз маалында чечилбей, убакыттан кыйла уттурдук. Эскертип коеюн, биз эми мындай шалаакылыкка экинчи жол бербейбиз. Биз эптеп эле элди алдап алагды кылуудан алыспыз. Ошол эле маалда биз болжоп пландаштырып жаткан энерго системасындагы реформалар эл журтка оорчулук келтирбей, залалы тийбеши керек. Садыр Жапаровдун бийлиги реформаларды ишке ашырсын деп, залакасын эл өзүнүн мойнуна алып жатат. Андан бери 3 жыл өттү. Коррупцияга жол бербейбиз деп президент убада берген. Сөзүнө турдубу, азыр текшерели. Ушундай тетиктер энергетикага миллион деген сомго жылына алынат. 1000 дегендей айнектен жасалган изоляторлар. Быйыл дагы 2 тендер өткөрүп 62 миңден ашык даана алынды. 15 февралда Бишкек трансформатор заводу 62.827 даананы 70 миллион 366 миң 240 сомго сатам деп тендер утту. Бул ар бирөөсүнө 1120 сомдон. Ал эми 6 мартта Кыргызстан улуттук электр тармагы 75 кут ошондо изоляторго тендер өткөрөт. Промэнерготехстрой 56.250 сомго тендерди жеңет. 75 изолятордун баасы. Ошондо ар бирөөсү 750 сомдон. Ал эми окшош тетикти 10 миң деп алганда кымбат болуп чыгабы? Канча миллион сом мамлекет уттуруп жатат? Эгерде 62.827 изолятор 750 сомдон алынса, 47 миллион 120 миң 250 сом болот. Бишкек трансформатор заводдон 70 миллион сом 366 миң 240 сомго алышты. Ошондо айырмасы 23 миллион 245 миң 990 сом. Бул бир гана тендерден жээлген акча. Бул 10 жыл мурун болгон окуя эмес. Бул жакында эле жылдын башындагы иш. Эми кайра Садыр Жапаровдун сөзүнө кайтайлы. Эскертип коеюн, биз эми мындай шалаакылыкка экинчи жол бербейбиз. Биз эптеп эле элди алдап алагды кылуудан алыспыз. Ошол эле маалда биз болжоп пландаштырып жаткан энерго системасындагы реформалар эл журтка оорчулук келтирбей, залалы тийбеши керек. Жол бербейбиз деп коррупциядан залакасы тийип жаткан энергетиканын көйгөйлөрүн элдин мойнуна асып жатышат. Бир тендерден 23 миллион бюджет залака алып жатканды далилдеп бердик. 23 миллион сом бул 29 миң үй бүлөнүн светке төлөгөн акчасы. Тендерлерди карап чыктык. Карап чыкканда бир тендерге көңүл бурдук. Ал тендерде болсо биз билгендей кымбат баада алынып аткан изоляторлордун баасын салыштырсак кымбат баада алып атыптыр. Анан кийин салыштырып санап көрсөк 23 миллион сомго мамлекетке зыян алып келген тендер экен. Себеби ошол эле изолятор 750 сомдон болсо, башка тендерлерде азыр деле карап көрсөңөр болот. Башка тендерлерде
750, 700 ашып кетсе 770 сомдон алып атса, изоляторларды баягы высоковольтный. Бул тендерде болсо 60 миңден ашык данасын 1120 сомдон алып атышат. Бул дегени ачык эле көрүнүп турат коррупция себеби. Ошондой эле нерсени бир көбүрөөк алып атканда арзан түшүш керек да. Бул жерде наоборот кымбат баага алып атышат да. Ошондо сынап көргөндө 23 миллион сомго мамлекетке зыян алып келип атат. Кабар аркылуу Садыр Жапаров чыга калабы же болбосо КТР элдери аркылуу айта калышат. Шу Темиров мындай деди, ал деген мындай эмес. Алдаганга аракет кылат да. Бул жолу болсо тендер боюнча чыгардык, бир дагы маалымат жок да. Бир дагы унчукпастап көрбөгөн сүйүп жашынып жүрүшөт да булар. Чындыкты айтсам, Чычалайым демекчи, энергетика тармагында кошуна өлкөлөр элге берген светти майнинг фермаларга сатып жатканы өкүндүрөт. Экинчиден, эскирип калган электроэнергетика жагындагы жабдыктарды жаңыртабыз деп коррупция жолдору менен өзүнүн баасынан кымбат баада алышып жатканы биз дагы текшерип көрдүк. Өзүңүздөр көргөндөй, азыркы учурда Кыргызстанда энергетика министрлиги тендер өткөрмөш болуп, госзакупкаларды жогортулган баада алып жатканы түздөн-түз коррупция жолуна түшкөнүн билдирет. Ал эми элге деп кошуна өлкөлөр светти беришсе, биздин сүйүктүү Талайбек Ибраев майнинг фермаларга сатып жатканы таң калтырат. Анткени бир майнинг ферма бир областтын бир жылдык светтин бир айда коротот экенин көптөгөн иликтөөчүлөр аныктап чыгышкан. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.